Саламатсыңарбы балдар? Мен Кадамжы районуна караштуу номер 34 Ташеев орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тажибаева Сайкал Абдаганиевна. 7-класс кыргыз адабияты. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз Султан Раевдин «Эмне дейм сизге эжеке» деген аңгемеси жөнүндө сөз кылабыз. Балдар, силер Султан Раев жөнүндө билесиңерби? Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер Султан Раев жана анын «Эмне дейм сизге эжеке» деген аңгемеси жөнүндө маалымат аласыңар. Аңгеменин мазмунун талдап, турмуш менен салыштырасыңар. Жакшы окууга жана жаман адаттардан алыс болууга тарбияланасыңар. Султан Акимович Раев, жазуучу, драматург, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Ал Кара Суу районунун Жоош айылында 1958 жылы 13 июлда туулган. 1984 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. Республикалык Кыргызстан маданияты, Ленинчил жаш, Жаштык жарчысы гезиттеринде кабарчы, бөлүм башчы, башкы редактордун орун басары. 1991 жылдан Кыргыз Руху гезитинде башкы редактор жана уюштуруучу болуп эмгектенген. 2006-2010 жылдары Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министри болгон. Ал 1993 жылы «Оң кыздар» аттуу пьесасы үчүн Токтоболот Абдумамунов атындагы сыйлыктын тунгуч лауреаты болгон. Султан Раев режиссер катары Кашар пьесасын Нарын драма театрында, Исхак Разаков «Оң кыздар» пьесасын Ош драма театрында, Ханышанын «Көз жашы» пьесасын Тунгуч драма театрында койгон. Ал адабият жана искусство тармагындагы Токтобул сыйлыгынын ыйгаруу комиссиясынын мүчөсү болгон. Анын жарык көргөн китептери кыргыз тилинде «Чаң жол» аңгемелер жыйнагы, «Күн кармаган бала» повесть жана аңгемелери бар. Султан Раев «Эмне дейм сизге эжеке». Сабак бүтөрүнө 5 мүнөт калган. Эжеке мурдунун учуна түшүп калган көз айнегин жогору түртүп: «Балдар, эртең чогулуш болот. Бардыгыңар ата-энелериңер менен келишиңер керек. Курулай шылтоолоп, колу бошобой калды, иши чыгып калыптыр деген сөздөр болбосун», деди. Анан эжей мени бир карап алды да сөзүн улантты. «Асанкулов, сен да эсиңен чыгарба. Өткөндөгүдөй шылтооңду койгун, сүйлөштүкпү?» деп өзгөчө белгилеп койду. Аңгыча коңгуроо кагылды. Балдар жанатан бери ушуну эле күтүп тургандай, эжейдин сөзүн аягына чыгарбай, бири-бирин жаалап сыртка чуукоюшту. Мен партадан көңүл коштурдум. «Асанкулов, сен эмне, ооруп калгансыңбы? Ырайың да бир башкача». «Жок, түзүк элемин», ооз учунан үн каттым. Добушум каргылданып кетти. «Анда эмнеге маанайыңбас? Эртеңки чогулушта ата-энеме жамандайт деп чочуп атасыңбы? Кудайга шүгүр, окууң жаман эмес. Экинчи чейректи жалаң 5ке аяктадың. Тарбияң болсо үлгү аларлык. Окуучулардын баары сендей болсо». Эжей ак сөзүн бул жолу да жашырбады. «Атаң сөзсүз келсин, Асанкулов», деди эжей класстан чыга берип. «Эже, менин атам...» Эжей сөзүмдү укпай калды. Класстан чыгып кетти. Тышка чыктым. Сабырым суз. Негедир эжейдин эмелеки класстан чыга берип, «Атаң сөзсүз келиш керек» деген сөзү кулагымдан кетпей койду. Сиркем суу көтөрбөй, санаам санга бөлүнүп, ойлуу бараттым. «Ашым», Бердалын тааныш үнү оюмду бузуп кетти. Ал мага карай басып келди. «Ай, ушу жаңы эжейдин чогулушу көкөйүмө тийди. Күн алыс эле чогулуш, тажап да бүттүм», деген Бердалы жолдо жаткан консерванын бош банкесин кериле туруп бир тепти да: «Балдар, эртең ата-энелердин чогулушу болот», деп мурдун чүйрүп эжейди туурап кирди. Эртең чогулушка там келсе, эжейибиз көз айнеги менен атамды тешетиктеп:
Жолдош Касымов, сиздин уулуңуздун окуусу жаман, жүрүш турушу начар, деп ошончо адамдын арасында кызартса Атамдын андай абалда калышын каалабайм. Атаңдын уятка каларын билсең, деп сөзүн бөлдүм. Жакшы оку да. Ай, Бердал колун шилтеп, сөзүмө этибар бербеди. Айтчы өзүң кимди ээрчитип келесиң? Жооп күтпөй эле кайра бакылдады. Сага ким келсе да баары бир, мактоо уккандан кийин тажасын. Окууң жалаң 5. Алдалымды таптап, чет түкүрүнүп койду. Кеп сөз менен болуп Бердалы экөөбүз жолдун айрылышына жетип калганыбызды туйбай калыптырбыз. Болуптур эмесе, Ашым, эртеңкиге чейин үйгө барайын, деди Бердалы. Экөөбүз кош айтышып, эки башка көчөгө түштүк. Кыялыма алдан эмелер келип, кадамымды оор адамдыкындай араң шилтеп үйгө кеттим. Атам бүгүн ичпей келсе экен, соо келсе экен деген ой жан дүйнөмдү жанжат. Апам коро шыпырып жүрүптү. Атамдын мушунан улам көгөргөн көзүм ириңтээп кетиптир. Апамды ичимен аяп, жүрөгүм сыздай түштү. Кийинки күндөр атам көп ишчү болду. Айыл аксакалдары, тууган туушкандарыбыз жумгу салабыз дешип, жаман жакшы да айтып көрүштү. Алардын кеп кеңеши кулагынын сыртына кетти. Берин да уккан жок. Коңшубуз Жолончоң ата да атамды кейип-кепчип тыймыш эткен болду. Сарыгул уулум, сен эмне элден чыгып баратасың? Элдин баары нааразы. Биздин журтта сен де аракечи болгон эмес. Журтка шерменде кылдың го. Эл бетин карай албай калдык. Кекиртеңди тыйсаң боло. Арак ичпей бале ичкир десе. Жолончоң ата башка сөзгө келбей үйдөн чыгып кеткен. Ошондон бери үйүбүзгө жан басып келбейт. Туугандар эбак кол үзүшкөн. Сыягы элден бөлүнүп калдык. Бирок апам экөөбүз бул үйдөн кете албадык. Кантсе да өз колумтоң өзүңө мисир эмеспи? Ушул үйдө апам, атам баш кошуп, бирге түтүн булатып келатышат. Бул үйдө мен төрөлгөм. Ошондуктанбы Айтор үйүбүз мага ыйык. Апа, атам келдиби? Дедим. Жүргөндүр дагы бир жерде, уучкер. Эмне эле мынча безеленип, келип келбей атаңды жоктоп калдың? Апам жактырбагандай ормое карады. Күн алыс атамдын кордугун көргөн апамдын сөзү да кийинки күндөр ушундай ачуулуу чыгып калган. Кантсин анан? Эртең ата-энелер чогулушу болот экен. Эжейибиз ата-энелериңер сөзсүз келсин деди. Сиз барасызбы? Макул, барайын. Мектебиңерге мага суутуп койгондур. Ушу кебеттен мен барайынбы? Ия. Апам чорт тие кечеги атамдын муштумунан улам көгөрүп чыккан көзүн көрсөттү. Байкабай сүйлөп жибергеним ичимен сызат тим болдум. Ошо тапта өзүнчө эле сөгүнүп, эскилиги жеткен дарбазаны тарсылдата коюлаган атамдын ачуу үнү чыкты. Эй катын, ач эшикти. Я таңды сенин. Бол дейм, бачым. Атамдын ач айкырыгынан бүткөн боюмду калтырак басты. Анын көндүм болуп бараткан жоругунан эсим чыгып калган. Чарпаянын далдоосуна пааналап турам. Апам дарбазаны ачты. Атам апама бир айкырып алды да, чалыштап алдыга кадам таштайм деп барып, там туң баскан баладай бир мүдүрүлүп алды. Арак ичпей уучкер. Кекиртеңди тыйсаң боло. Сенин аяңан түзүк күн көрбөдүк. Апам наалап алды. Атаңдын чокусу, үнүңдү бас. Өңгөктөп тура берип, ач карышкый кырдаяр айкырган атамдын үнү таш жарды. Боюн түзөп, ордунда тура албай ыргалып, же сол көзүңдү да чыгара коеюнбу? Апам акырай муштумун түйө жүткөндө. Бу сапар атамдын муштуму жаза жетип, тамтаңдай түштү. Муунум калчылдап, апамды калкалай тура калдым. Атам селт этти. Коёндун көзүндөй бакырая тиктеп турган, мага сакалдары түксүйгөн атам ызырына карады. Көзүмдүн кычыктарынан жаш кылгыра, эриндерин титиреп, булуккан ыйымды баса албадым. Ата, эмнеге ичесиң? Ичпечи атеке. Атеке байым, бизге күн көрсөтпөс болдуң го.
Атамды кучактап жибердим. Өпкөм көнөктөй эреркей түштүм. Бозола чаң болгон кийимим күйүп жаттым. Атам көз жашымды баркалбады. Бар, сен эле калдың мага акыл үйрөтпөгөн. Атаңдын оозун урайын бокмурун десе. Атам ачуусу менен катуу түрттү. Ордуман 2 кадамдай арыга ыргып кеттим. Ызыма чыдабай, үнүмдүн барынча өңгүрөп ыйлап жибердим. Үнүңдү өчүр, итке окшобой. Мен өлгөндө ушинтип өңгүрөгүн, билдиңби? Мен өлгөндө эл деп коет. Атасын көрү, алардын баарын урдум. Каалагандай чардайм, ичип жейм. Менин оозумду тыйгыдай алардын теңгеси кетип жаткан жок. Эртеси эртең менен мойнунан байлаган немедей мектепке жөнөдүм. Мектепке 2 көзү көгөргөн апам байкуш узатып чыкты. Уулум, чогулушуңа да бара албай калдым. Капа болбо. Өзүң көрүп турасың го. Атаңдын кылык жоругу болсо бу, каралдым. Экөөбүздүн бешенебизге Кудай ушуну жазган турбайбы? Бар, бара кой уулум, деп апам жоолугунун учу менен көз жашын арчып алды. Мектепке келсем, ата-энелердин чогулушу эбак башталып калыптыр. Мен кирүүгө батын албадым. Класстын ичинен эжейдин үнү даана угулуп жатты. Көзүмөн жашым тегеренип эшикке жөлөнүп сыртта турдум. Ооба, сыртта турдум ата. Сиздин азабыңыздан ушул абалга туш келип олтурам. Эжейиме эмне дээримди билбейм. Же дагы жалганчы болуп каламбы? Класстан эжейдин үнү даана угулуп жатты. Асанкулов Ашымдын ата-энеси барбы? Эжейдин үнү кулагыма чалгандай шактей түштү. Эжей дагы бир ирет кайталап алды. Асанкуловдун ата-энеси келдиби? Өзү кайда? Келген жок деген үндөр отургандардын тобуна угулду. Урматтуу ата-энелер, Асанкуловдун үйүнөн эч ким келбей калыптыр. Бирок ал бала жөнүндө айта кетейин. Асанкулов окуунун отличниги. Окуусу жалаң 5, жүрүш-турушу да үлгүлүү. Ушундай балдарды тарбиялап өстүргөн ата-энелер менен сыймыктанабыз. Терең урматтоо менен ыраазылыгыбызды билдиребиз. Мен Далисте карактеримен жашагызып, эжейиме эмне деп айтаарымды билбей турдум. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздагы бышыктоочу суроолор аңгемедеги автордун айтайын деген ою эмнеде деп ойлойсуңар? Чыгармадагы үй-бүлө жана андагы каармандар биздин турмушта да кездешеби? Бар болсо алар кимдер? Ушул боюнча өз оюбузду жазабыз. Үйгө тапшырма. Аңгеменин аягын өзүбүздүн сөзүбүз менен аяктап, башкы каармандын ордуна өзүбүздү коюп, кыскача эссе жазабыз да WhatsApp аркылуу билдиребиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.